Саламатсыздарбы. Эмесе кеп ошондо программасы. Жогорку кеңеш кечүүнүн кезексиз парламенттик шайлоону жаз айларына калтыруу менен андай шайлоо өткөрүү күнү деп 20 декабрда бекиткен мурдагы күнкү өз чечимин жокко чыгарды. Бул күндү БШК шашылыш түрдө 21 октябрда сунуштаган жана аны менен жаңы шайлоо эски эреже менен өтө тургандай болуп калган. Баягы эле 7% босого, баягы эле 5 миллион сомдук көрө, баягы эле реформа 2. Центральная избирательная, как уже выше было сказано, спасает свою шкуру. Борбордук шайлоо комиссиясы өзүн сактоо максатында шайлоону дайындай койду. Бирок ал кайсы эреже менен өтөт? Эски же жаңы мыйзам боюнчабы? Көп адамдар социалдык тармакта жазып жатат. Шайлоо дайындалып калган соң 7% босого калат деп, 5 миллиондук көрөө калат деп, форма 2 калат деп. Анда биз эмне үчүн күрөштүк эле? Баары эски бойдон калса анын кереги эмне? Мыйзам артка жамбайт да. По-прежнему. И они правильно говорят, потому что закон обратной силы не имеет. Шайлоо күнүн бекитүү менен кошо жогорку кеңеш ошол эле 21 октябрда босого, көрө жана форма 2 боюнча шайлоо мыйзамына өзгөртүү киргизүү жөнүндө жаңы мыйзамды биринчи окууда кабыл алган. Бирок ал парламенттен экинчи жана үчүнчү окууда качан өтсө дагы 20 декабрга белгиленип калган шайлоого тиешеси жок болуп калмак. Анткени кайсы болбосун мындай мыйзамдын күчү артка жанбайт. 21 жана 22 октябрдагы талкууда айрым депутаттар жаңы шайлоо менен шашып кереги жок. Алгач конституцияны оңдоп алалы деп сунуштаган. Башкалар болсо конституциялык реформа бир нече айга созулуп кетет. Ошондуктан шайлоо тууралуу мыйзамды бузбастан БШК белгилеген күнү шайлоо өткөрөлү. Конституцияны оңдоо иши болсо жаңы келе турган жогорку кеңешке калсын деген турумду караманган. Эки ыкманы тең оң жана терс жактары бар. Депутаттардын бир тобу кадырын жоготкун азыркы жогорку кеңеш эч кандай конституциялык реформага катышпаш керек деп чыккан. Экинчи вариант боюнча болсо парламенттин жаңы курамын аныктай турган шайлоо мыйзамын ушул эле кадырын жоготкун жогорку кеңеш өзгөртүш керек болчу. 21 октябрдагы талкуу шайлоо өткөрүл деген жакка Өмүрбек Текебаевдин сөзүнөн кийин оогон. Эки көз караш турат. Шайлоонун өз мөөнөтүндө өткөрүп, жаңы келген депутаттар элге берген уадасын аткарып, ким утуп келсе конституциялык реформаны баштай берсин деген бир тарап турат. Экинчи шайлоону өткөрбөйлүк, ар кандай шылтоо менен сырыф кылайлык. Конституцияны уруп ойнобойлук. Эгер ошол система өтө турган болсо, бизде Өзбекстан эмес, Казакстан эмес, Түркмөнстан болот. Текебаевдин айтканынан кийин депутаттар мыйзамга өзгөртүү киргизип, шайлоо босогосун 7%дан 3%га чейин, көрө өлчөмүн 5 миллиондон 1 миллионго чейин түшүрүп, форма 2 боюнча шайлоо дарегин эркин өзгөртүү укугуна чек койгон. Бирок эртеси абал өзгөрүп кетти. 20 декабрга белгиленген шайлоо жаз айларында калтырылды. Ага чейин конституция өзгөртүлөт. Бул жолу дагы чечимге Текебаевдин пикири таасир кылгандай. Шайлоону парламенттик шайлоону жазга чейин жылдырып, ага чейин конституциянын кээ бир жерлерин өзгөртүү түзөтүүлөрдү киргизсек деген сунуш түштү. Мен бир шарт менен бүгүнкү парламенттик башкаруу системасы сакталат, бирок өкмөт күчөйт, премьер-министр күчөйт, президент өзүнүн ыйгарым укуктарын жоготуп, аксакалга айланат. Президент түз эл эмес, коллегия выборщиков шайлайт деген принциптерге болсо мен колдоймун деп кол коюп бердим. Кечээ күнү дароо 3 окууда кабыл алынган чечимге ылайык кайра шайлоо тартибин аныктаган шайлоо мыйзамынын 38 жана 63 беренелеринин күчү конституциялык реформа аяктанганга чейин убактылуу токтотулат. Конституциянын жаңы варианты даяр болуп калды. Парламенттик шайлоо өткөрүү күнү болсо 1 июнга чейин аныкталат. Президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров бул мыйзамга дароо кол койду. Айрымдардын пикиринде шайлоо мыйзамын бузбаш керек болчу. Антуу менен азыркы жогорку кеңеш эл ишени менен таптакыр чыкты. 4 октябрда өткөн шайлоонун жыйынтыктарын БШК 6 октябрда жокко чыгарганда, жаңы шайлоо күнү 6 ноябрга чейин аныкталат деген. Ошондуктан шайлоо мыйзамын оңдоого дагы 15 күндүк убакыт бар болчу. Бирок дата шашылыш жарыяланып калып кеткени шайлоону өткөрбөөнү каалаган күчтөрдүн пайдасына иштеп кеткендей. 2-3 айга премьер болгон Садыр Жапаров эми бийликте андан көпкө отура тургандай. Кеп ошондо саламат калыңыздар.